Аң сезим баарын жасай алат. Аң сезим баарын кыла алат. Джон Кехо. 1975 жылы Джон Кехо 3 жыл ичинде цивилизациядан алыста адам мээсинин иштешин изилдөө жана өздөштүрүү үчүн токойго жашаганы кеткен. Ар түрдүү илимий жана руханий булактардын маалыматына, жеке байкоолоруна, тажрыйбаларына таянуу менен ал өзүнүн алгачкы жөнөкөй программасын ийгиликтүү иштеп чыккан. 1978 жылы Кехо өзүнүн иштелип чыккан принциптеринин негизинде элди окута баштаган. Ал эми 1980 жылдан тарта анын лекциялары дүйнөнүн бардык бөлүктөрүндө ийгиликтүү колдонула баштаган. Кехо акыркы 20 жылдан бери окутуу иштери менен алектенүүдө. Азыркы учурда ал китептерди чыгаруу, лекцияларды окуу менен бирге жубайы экөө Тынч океандын түндүк батыш жээгинде жашашат. Ыраазычылык сөзү. Менин УЗЭК лекцияларымдын баракка түшүрүүгө жардам берген жана бул китептин жарык көрүүсүн өз жетекчилигине алган Джойс Гамильтонго, китептин жарык көрүүсүнө кошкон салымы жана кеңештери үчүн Рейка менен Дженнифер Бейардстого ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле өмүрлүк жарым Сильвинге анын сүйүүсү, колдоосу жана жолдошчулугуна ыраазычылык билдирем. Менин биринчи бизнес өнөктөшүм жана жакын досум Сорай Отмандын бул китеп сөзсүз жарык көрүшү керек деген каттуу талаптары менен бул китептин үстүндө иштөөгө түрттү. Баарыңыздарга рахмат. Кирис сөз. Мен силер менен жаңы чындыкты куруу үчүн зарыл болгон маанилүү жол жоболорду бөлүшкүм келди. Аң сезим баарын жасай алат деген китебимде аң сезимди практикада ийгиликтүү колдоно алган көптөгөн адамдардын таржымалын баяндап жана аны эффективдүүлүгүнүн себебин түшүндүрөм. Ааламдын күчүн башкарып жана өзүңдүн максаттарыңды иш жүзүнө ашыруу үчүн активдүү кыймыл-аракетте болуу өтө кызыктуу эмеспи? Менин китебим аны иш жүзүнө ашыруу үчүн зарыл болгон бардык жол жоболор менен тааныштырат. Ал эми силерге бир гана аны күнүмдүк жашоодо колдонуу керек. 20 жыл ичинде бул система аркылуу 100дөн ашуун адамды ырахаттануу менен окутуп келдим. Азыр китеп жарык көрөрү менен дүйнө жүзүндөгү миллиондогон адамдар бул система менен тааныша алышат. Эгер сиз бул китепти алгачкы жолу колуңузга алып жатсаңыз, анда кош келиңиз. Менин ачылыштарым сиздерге жардам берет деп ишенем жана аң сезим баарын жасай алат деген системаны силерге тартуулап жаткандыгым мен үчүн өтө жагымдуу. Биринчи бөлүм. Башкача көз караш. Досум Горацио биздин акылмандарыбыздын түшүнө да кире элек болгон дүйнөдө көп нерсе бар. Шекспир. Автоунаа айдоо үчүн карбюратордун түзүлүшүн жана тутануу системасын билүү баарына милдеттүү болбогондой эле, мээнин күчүн колдонуу үчүн физиканын мыйзамдарын билүү же реалдуулуктун магызын түшүнүү милдеттүү эмес. Автоунаалар боюнча аз гана адам кеңири түшүнүккө ээ, бирок бул көпчүлүк адамдардын унаа айдоосуна тоскоолдук жаратпайт. Мээнин күчү да дал ушул сыяктуу ар бир адам бул системанын негиздерин билүүгө жана аны күнүмдүк жашоосунда колдонуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Биз реалдуулуктун негизин жана айрыкча акыркы 20 жыл ичинде илимде жасалган таң каларлык ачылыштарды үйрөнүүдөн баштайбыз. Ал мээ кантип өзүнүн чындыгын жарата тургандыгын түшүнүүгө жардам берет. Алар визуализация же ойломдук элестетүү бул жөн гана керексиз кыялдануу эмес, тескерисинче адамга энергиялык агымдарды контролдоого жана багыттоого жардам берүүчү буюмдарды чаптоого жөндөмдүү, суюктукту бууга айландыруучу же уруктардын өсүүсүн жана көбүүгө чакыруучу чыгармачыл процесс экендигин түшүндүрөт. Жогорудагы энергетикалык агымдардын маңызын аңдаган соң мээнин маңызын түшүнүүгө келесиз. Дем, күч, тиленүү жана интуициянын кандайдыр бир жогорку күч эмес экенин, алар адамдын эркинин күчү менен ачылып жана
колдонулган мыйзамдарга баш ээ тургандыгын түшүнөсүз. Ааламдагы бардык нерсе адамга белгилүү болгондой эле мээнин күчүн илимий терминден бошотуп, жөнөкөй, жеткиликтүү формада берсек, бардык адамдар түшүнө алат жана ошол мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат. Бул ачылыштардын кызыктуу дүйнөсү менен тааныштырууга уруксат бериңиздер. Заманба физика ааламды чексиз, бөлүнгүс бир динамикалык активдүүлүк курам катары карайт. Ал бир гана жашап жана өзгөрүп турбастан, анын бардык курамдары бири-бирине таасир берет. Алгачкы деңгээлде аалам бүтүн, бөлүнгүс, чексиз энергияга ээ. Ар бир предметти кыймылга келтирип турган бир бүтүндүк катары каралат. Бир сөз менен айтканда, бүгүнкү күндө окумуштуулар миңдеген жылдар бою мистиктердин, көзү ачыктардын жана оккулисттердин биз өзүнчө элемент эмеспиз, биз эң чоң бирдиктүү бүтүндүктүн бир бөлүкчөсүбүз деп айтып келгендерин далилдешүүдө. Бир чөптү үзгөндө бүткүл аалам дирт этет. Байыркы Упанишада сөзү. Акыркы кездеги физика биздин материалдык дүйнөгө болгон көз карашыбызды өзгөрттү. Бүгүнкү күндө эч ким бөлүкчөлөр кандайдыр бир негизги курамдан турарын белгилешпейт. Аларды бир энергиянын түйүнү деп эсептешет. Алар кванттык секирик деп аталган күтүүсүз орун которууну ишке ашыра алышат. Ал бир учурда бүтүндүк катары, экинчи учурда таза энергиянын толкуну катары колдонулат. Реалдуулук агып турат, эч бир нерсе туруктуу эмес. Бардык нерсе ар дайым кыймылда болуп турган түзүлүштүн бөлүкчөсү болуп саналат. Керек болсо аска дагы энергиянын толкунунун катуу силкинүүсүнүн натыйжасы. Аалам тирүү жана динамикалуу, анын бир бөлүкчөсү болгон биз дагы тирүү жана динамикалуубуз. Аалам бул альп голограмма. Голографиялык эффектинин башталышына негиз салган теория алгачкы жолу 1947 жылы Денис Гарбор тарабынан иштелип чыккан. Кийин бул ачылышы үчүн Нобель сыйлыгына татыктуу болгон. Голограмма бул бүтүндүктүн анын бардык түзүмүндө болгон кубулушу. Мисалы, деңиз жылдызы белгилүү бир голографиялык эффектиге ээ. Эгер анын бир бөлүкчөсүн кесип салса, анын ордуна жаңысы өсүп чыгат. Андан сырткары кесилген бөлүкчөсүнөн жаңы деңиз жылдызы пайда болот. Себеби анын генетикалык уругу анын ар бир бөлүкчөсүнүн клеткасында бар. Бир канча жыл мурун голограммалар көргөзмөсүнөн голографиялык эффект менен тартылган сүрөттөрдү көрдүм. Алардын биринде аялдын сүрөтү турган. Сүрөттү оң жагынан караганда аялдын тамеки чегип турганын көрүүгө болот. Ал эми сол жагынан караганда аял бутун алдыга карай сунуп турганын сүрөттү көрүүгө болот. Эгер бул сүрөт кокус түшүп кетип, майда бөлүктөргө чачырап сынып калса, анда ал бөлүкчөлөрдө биз күткөндөй бут кийиминин, көйнөгүнүн жарымы же бетинин бир бөлүгү эмес, ал аялдын толук сүрөтүн көрөбүз. Ошол сыныктардын бирөөсүн алып, баштагыдай эле ар кайсы тарабынан караганда деле аялдын тамеки тартып жана бутун алдыга сунуп тургандыгын көрүнөт. Ар бир сынык өзүнө бүтүн бир сүрөттү камтып турат. Азыркы учурда реалдуулукта бир голограмма деген бүтүнгө келишүүдө. Ошондой эле мээнин иштеши да голографиялык эффектинин негизинде түзүлгөн. Биздеги ойлоо процесси ааламдын төмөнкөнүгүү деңгээли менен бир топ окшоштуктары бар жана бир курамдан турат. Мээ голографиялык ааламды чагылдырган бир голограмма. Бул өзгөчө идеялардын авторлору чыгаан дүйнөлүк ойчулдар катары белгилүү болгон Лондон университетинин физиги Эйнштейндин окуучусу жана дүйнөлүк кванттык физиканын жылдызы болгон Дэвид Бом жана Стэнфорд университетинин нейрофизиологу Карл Прайбрагд. Алар өзүнүн ачылыштарын бири-биринен көз карандысыз илимдин ар башка тармагында иштөө учурунда жасашкан. Бом бир канча жыл бою кванттык физиканын бардык процесстерин жана кубулуштарын салттык теориянын негизинде ийгиликсиз түшүндүрүүлөрүнөн кийин ааламдын голографиялык табияты жөнүндөгү бүтүмгө келген. Прайбрам
Ал дагы адамдын мээсин изилдөөдө анын бардык сырларын ачууда салттык теориянын жетишсиз экендигине көзү жеткен. Голографиялык түзүм бул эки окумуштуу үчүн күтүүсүздөн эле маңызга ээ болуп, мурда чечилбеген суроолорго жооп катары чыга келген. Алар өз ачылыштарын 70-жылдардын башында жарыялашкан. Алардын иши илимий тармакта жакшы колдоого алынган, бирок илимдин сыртынан өтө чоң атактуулукка жете алышкан эмес. Айрымдары алардын ишине шек саноочулук менен мамиле кылышкан. Кайсы эле илимий теория мындай сынга кабылуудан куркалсын. Бирок дүйнөдөгү бир топ алдыңкы окумуштуулар алардын тарапташтарынын катарында болушту. 1973-жылы Кембридж окумуштуусу Нобель сыйлыгынын физика илими боюнча лауреаты Брайан Джозефсон Бомдун жана Прайбрамдын теориясын чындыктын маңызын түшүнүүдөгү багыт деп атаган. Бул көз караш менен Канадалык Падышачылык университетинин доктору, окумуштуу физик жана биздин ойломдук процессибиздин физикалык дүйнө менен тыгыз байланыштуу экендигин далилдеген «Материя менен мээнин ортосундагы көпүрө» деген китептин автору Дэвид Питт да макул болгон. 1979-жылы техникалык мектептин жана Принстон университетиндеги прикладдык илимдин деканы Роберт Джан материалдуу чындыктан аң сезимдин ролун көрсөтүү боюнча программа иштеп чыккан. Джан жана анын жардамчылары миңдеген эксперименттерден кийин мээ түздөн-түз материалдык чындыкка таасир береринде шек жок экендигин далилдеген ачылышын жарыялашкан. 1994-жылы дүйнөнүн алдыңкы окумуштуулары жана педагогдору бул укмуштууда теорияны илимдин белгилүү тармактарында практика жүзүндө кантип колдонуу керектиги жана аны кантип өнүктүрүү жөнүндө талкуулоо үчүн Принстон университетине чогулушкан. Бул ачылыш чындыгында эле өзгөчө, анын жыйынтыктарын практикада колдонуп көрүү көптөгөн шек саноолорду жана ар кандай коркунучтарды жаратат. Бүгүнкү күндө материалдуу дүйнө менен акыл эстин өз ара катышы фантастикалык көрүнүш эмес. Акыл эс анын мыкты жана динамикалуу формасындагы энергия. Бул биздин фантазияларыбыздын, ойлоо образдарыбыздын, каалоо жана коркуулардын чыныгы окуяларга эмне себептен тиешелүү болуп жаткандыгын түшүндүрүүгө жардам берет жана мээде жаралган образ кантип материалдаша тургандыгын түшүндүрөт. Бул сыяктуу чындыктын маңызына тиешелүү болгон ачылыштар биздин мындан ары өнүгүп өсүүбүздөгү негизги кыймылдаткыч күчкө ээ болот. Ачык, динамикалуу аламдын бир бөлүгү болгонун жана анын мээси чындыкты түзүүдө чечүүчү ролду ойноорун адам аңдап билгенде, анын жашоого болгон көз карашы активдүү жана чыгармачыл нукка бурулат. Эми ал адам четте туруп болуп жаткан окуяларды карап туруусунун кереги жок, себеби бул сыяктуу жаңы ачылыштар четтеп туруу, тоскоолдук деген түшүнүк жок экенин жана эч качан болбогондугун түшүндүрүүдө. Бардыгы өз ара таасирдин негизинде түзүлгөн, кайда барып, эмне иш кылбайлы биздин ойлогон оюбуз курчап турган чындыкты жаратат. Эйнштейндин жаңы теориянын ачылышы тоого чыкканда жаңы жана кеңири көрүнүштүн пайда болгон учурундай деп айткан сөзү бар. Бул китепти окуп жатканда силерге да ушундай болот. Жакын арада силер да чыныгы мүмкүнчүлүктөрүңөрдү ачканда ойлоо иш-аракетиңер татыктуу сыйланат. Акыл эс, 2-бөлүм. Ар бир оюңар асманда от сыяктуу чоң тамгалар менен жазылып, баарына көрүнүп жаткандай элестетип ойлонгула. Мирдат китеби. Өз ойлорубуздун материалдуу чындыкка таасир бере турган реалдуулугун түшүнүү менен биз бул эки өзгөчө кубулуштун бири-бири менен болгон байланышын түшүнүүгө жакындадык. Биз бир эле учурда эки дүйнөдө, эки чындыкта жашайбыз. Ойлорубуздун ички реалдуулугунда, сезүү жана көз караштарда жана адамдар, жерлер, окуялар болгон тышкы реалдуулукта. Ички жана тышкы дүйнөнү айырмалай албагандыктан жашообузду көзгө көрүнгөн тышкы дүйнөнүн башкаруусуна жол берип, ички дүйнө болсо жөн гана бизде болуп жаткандарды чагылдырган күзгү катарында калтырабыз.
Биздин ички дүйнөбүз өтө сезимтал жана ар кандай таасирлерге сырттан гана реакция берүү менен эле чектелип, кандай күчкө ээ болгондугубузду билүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Тилекке каршы адам өзү болуп турган чындыкты ага эч жооп кайтара албай калган күнү гана өзгөртө баштайт. Ички акыл-эс — бул анын таасири биздин жашообуздун ар бир аспектисинде байкалган жогорку күч. Ал силердин маңызыңардын негизги жана маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ошондой эле андан силердин ийгилигиңер жана каталарыңар көз каранды. Бардык нерсе өз болумушунда энергия болуп саналат. Ой жүгүртүү аркылуу бул энергияга кошулабыз. Ой ар дайым формага ээ болууга умтулат, өзүнүн билдирүүсүн табуу үчүн сырткы таасирлерге тартылат. Физикалык эквивалент катары умтулуу жана материалдашуу жөндөмдүүлүгү анын табиятында бар. Адатта адамдын ойлору оттун учкундары сыяктуу, оттун потенциалына жана болумушуна окшош болгон ойлор сыяктуу тез эле өчүп калат. Бир канча секундка гана бар болуп туруп учуп кеткенде, көз ачып жумгуча жок болуп кетет. Бир кичинекей ой чоң күчкө ээ эмес, бирок аны кайталоо менен аны бир жерге топтоп жана анын күчүн чоңойтсо болот. Ойду канчалык көп кайталап жана топтосо, ошончолук анын өзүн көрсөтүү күчү жогорулайт. Алсыз жана обочолонгон ойлор алсыз жана обочолонгон күч. Күчтүү, бир жерге топтолгон ойлор ошондой күчтүү жана топтолгон күч. Муну түшүнүү үчүн күндүн нурлары өтө турган чоңойтулган айнекти мисал кылып көрүңүз. Эгер ал айнекти ар тарапка айландырып карасак, анда күндүн нурлары чачырап бир жерге топтолбойт. Ал эми аны белгилүү бир бийиктикке каратсак, анда ошол эле күндүн нурлары чачыранды жарык саматта биригип өрттөп жибергидей күчкө ээ болот. Биздин ойлорубуз да дал ушундай. Мээнин күчүн үйрөнүүдө ойлоруңузду бир жерге топтоону жана аны өстүрүү менен анын потенциалын жогорулатууну да үйрөнөсүз. Бул этапта сиз ойлордун өзүнчө бир күчү бар экенине ишенишиңиз керек. Силердеги ар бир терең тастыктоо, коркуу, үмүт, камкорчулук, көз караш, каалоо жана ар бир ой силердин өзүңөргө, силерди курчап турган дүйнөгө таасир берет. Көпчүлүк адамдар ойлонуп жатканда мээнин кандай иштеп жаткандыгына, эмнени кабыл алып жана эмнени каалап жаткандыгына, анын коркоолоруна, кабыл алгысы келбеген нерселерине маани беришпейт. Адатта биз тамак ичип, иштеп, баарлашып, кабатырланып, үмүттөнүп, план куруп, соода кылып, ойноп жаткан учурда эмнени ойлоп жатканыбызга эң эле аз маани беребиз. Мүмкүн биз ойлогон ар бир оюбуздун жана акыл-эстик процесстерге мүнөзүнө жараша доллар берип же алып турганыбызда балким дагы да көп маани берет белек. Бир күндө биздин мээбизде канчалаган ойлор пайда болорун эске алсак, анда бул өтө кызыктуу. Бир бухгалтерияны элестетип көргүлө. Биздин ар бир оюбуздун кайсынысы киреше, кайсынысы чыгаша алып келип жатканы эсептелип турса, анда баары өз ойлоруна өтө кылдат мамиле кылып, киреше алып келе турган ойлорду көбөйтүп, чыгашага алып келчү ойлордон алыс болмок. Биздин учурдагы абалыбыз ушундан эч айырмасы деле жок. Бир гана доллардын ордуна энергия колдонулууда. Каалайсыңарбы же жокпу, баары бир ойлонуу аркылуу ар дайым жеке чындыгыңарды түзөсүңөр. Жаңы жашоо баштоонун алгачкы кадамы өтө жөнөкөй болгону, өз оюңарды көзөмөлдөп, аны туура нукка буруу керек. Ар бир адам өз жашоосун өзү курат, ошондуктан өз жашооңорго сын көз карашта карагыла. Силер финансылык өсүүнү каалаганыңарды айтасыңар, бирок ар дайым акчанын жетишпестигине жана кымбатчылыкка нааразычылыгыңарды билдиресиңер. Силер өзүңөрдө болбогон нерсеге кармаласыңар, келген эсептик төлөмдөрдөн коркуп, ал абалдан кантип чыгыш керектигинен кабатарланасыңар. Финансылык жактан камсыз болууга умтуласыңар, бирок акыл-эсиңер акчанын жоктугуна жана санаркоолорго багытталган. Демек, силер эч качан камсыз болууга жетише албайсыңар. Мүмкүн сиз кызыктуу жана перспективдүү, өзүңүздүн чыгармачыл потенциалыңызды көрсөтө турган, ошону менен бирге жакшы акча таба турган жаңы жумуш карашыңыз керек.
Бирок ар дайым андай жумуш жок экенин жана эч качан таба албашыңызга ишенип отура берсеңиз, чындыгында эле эч качан таба албайсыз. Балким сиз мамилечил, ачык айрым, өзүнө ишенимдүү болгуңуз келет, бирок сиз башкалар менен тил табыша албашыңызга жана аларга кошула албай турганыңызды ойлой берсеңиз, өзүңүз каалаган адам боло албайсыз. Күчтүү болууну самоого болот. Ал эми эгер сиздин акыл эсиңизде алсыздык тамыр алган болсо, ал күчтү качандыр бир убакта табарыңызга үмүт кылып, соронуп отура бересиз. Бир сөз менен айтканда, бир гана каалоолор менен ишке жардам кыла албайбыз. Бир нерсенин өзгөрүп кетеринен үмүт кылуунун эч кажети жок. Күнүнө чыңалуу менен 12-15 саат иштөө да жетиштүү эмес. Бир орундан жылуу үчүн опурталдуу талап бул ойлоо образды өзгөртүү. Бар болгонго дагы берилет, жок болгонго анда болгон нерсеси да алынат. Евангелие. Бул сүйлөмдү алгач окуганда мага өтө акыйкатсыз сезилген. Бар болгону дагы алса, ал эми эч нерсеси жоктугун, кичине болгон нерсесин да алып коюу кантип туура болсун? Биринчи караганда бул туура эмес болуп көрүнөт. Себеби эч нерсеси жогу көбүрөөк алса акыйкаттуу болмок деп ойлойбуз. Бирок ыйык жазууда башкача жазылган. Библияда ааламдын ушундай түзүлгөнү айтылат. Узак ой жүгүртүүлөрдөн кийин бул сүйлөмдүн терең мааниге ээ экендигин түшүндүм. Чындыгында ар бир адамга өзүнүн курчап турган жашоосу, түзүлө турган ойлорун эркин тандоого берилген эрктен башка эмне акыйкаттуу боло алат? Акыр аягы ар бир адам өз жашоосунун сапатын өзү түзүүгө эрктүү. Абалды өзгөрткүңүз келеби? Ал үчүн өзүңөрдө ошого жараша аң сезимдин түрүн өстүргүлө. Ийгиликтүү адам ар дайым ийгиликке багытталган аң сезимге ээ. Толук камсыз болгон адам байлыкка болгон аң сезимди курат. Анын ойлору ар дайым жетишкендикке, материалдык камсыздуулукка болгон ийгиликке багытталган. Бул анын ойлоо образы. Анын жашоосу жакшы, баарына жетишкен адамга ийгилик жөнүндө ойлоо оңой. Бай адамдын бардар жашоо жөнүндө ойлоосу оор эмес. Бирок менде баары тескерисинче да. Жолсузмун, мен кедеймин. Жашоодогу кырдаалдар мени ылдый көздөй тартат деп айтасыңар. Туура эмес. Түп тамыры менен туура эмес. Силерге турмуштун ар түрдүү кырдаалдары жана пайда болгон абалдар тоскоолдук кылбайт. Силерди ийгиликке жеткирбей жана тоскоолдук жаратып жаткан бир гана нерсе — ал силердин ойлогон оюңар. Аз гана аракет жана практика болсо өз оюңарды башкарып, каалаган акыл эстин түрүн жарата аласыңар. Курчап турган чындык качан силер жаңы акыл эс түрүн жаратканыңарда гана өзгөрө баштайт. Ага чейин эч өзгөрбөйт. Жаңы акыл эс алдыңкы планда болушу керек. Жашоодон эмнени каалап жатканыңарды чечтиңерби? Ден соолукпу? Анда ден соолуктун акыл эсин өнүктүргүлө. Бийлик. Анда бийликтин акыл эсин өнүктүргүлө. Материалдык камсыздуулук. Демек, материалдык камсыздуулукка багытталган акыл эсти жараткыла. Бакыт. Бакыттын акыл эсин өстүргүлө. Руханий жактан бай болгуңуз келеби? Руханий акыл эстин үстүнөн иштегиле. Баары потенциалдык мүмкүнчүлүк катары бар болуп турат. Силерден талап кылынган нерсе керектүү болгон энергияны толтуруп туруу. Ошондо силердин максатыңар ишке ашат. Акыл эсти керектүү энергия менен толтуруп туруу аркылуу мурунку жана азыркы турмуштук шарттардан, катаалардан көз карандысыз жашооңузду өзгөртүү мүмкүн экенин угуу кандай гана кубанычтуу. Бул таң калыштуу мүмкүнчүлүк баарыбызга берилген. Аны колдонуу же мүмкүнчүлүктү кое берүү адамдын өз эрки. Ал үчүн көп акчалуу болуунун же кандайдыр бир өзгөчө талантка ээ болуунун кереги жок. Силерден талап кылынган нерсе тийиштүү болгон акыл эсти өстүрүү үчүн бир канча убакытты сарптоого жана аракет жасоого чечим чыгаруу. Болду, калганы өзүнөн өзү автоматтык түрдө кетет. Сиздин мээңиз кам көрө турган же кароосуз таштап кое турган бакча сыяктуу. Ал эми сиз багбансыз. Бакчаны гүлдөтүп өстүрүү же кароосуз таштап коюу сиздин колуңузда. Жыйынтыгында кылган эмгектин же акыретсиздиктин данын алууга туура келет. Бизди курчап турган дүйнөнү биздин мээбиз түзөт. Бул айтылгандарга макул болуу же болбоо өз эркиңиз. Сиз буларды түшүнүп,
Менин өзүңүздүн жашооңуз үчүн иштешине багыттай аласыз же болбосо менин өз алдынча иштешине мүмкүнчүлүк бересиз да өмүр бою жолсуздук коштоп жүрө турган болот. Сиз жашап жаткан чындык ар дайым сиздин мээңиз аркылуу түзүлөт. Визуалдуулук же ойломдук элестетүү. 3-бөлүм. Менин мээмде ойлор жок, бирок ал жашоодо бүтүн бир түшүнүктөрдүн катарын чакыра алчу күчкө ээ. Ральф Уолдо Эмерсон. Адамды эмне ийгиликтүү кыла алат? Ийгиликтүү адамдар ийгиликсиз адамдардан эмнеси менен айырмаланышат? Булардын баары менин башымда, деп Арнольд Шварценеггер айткан экен. Мультимиллионер, кыймылсыз мүлк базарындагы ийгиликтүү магнат, кино жылдыз, культурист, 5 жолу аала мырзасы деген титулга татыктуу болгон Арнольд булардын баарына мээ бардык ийгиликтердин ачкычы деген терең ишеничи менен жеткен. Бала кезимде эле кандай адам болгум келсе, дал ошондой кылып элестете берчүмүн. Өзүмдүн ойлорумда ушундай адам болорумдан эч күмөн саначу эмесмин. Мээ чындыгында эле өтө таң калыштуу. Аала мырзасы деген биринчи титулду ала электе эле бул турнирде жеңгенимди элестеткем. Башкы байге да меники болду. Оюмда канчалаган жолу ал титулду жеңип ала бердим. Акырында дал ошондой болорунан эч күмөн санабай калдым. Менин кинодогу карьерамда да дал ошондой болду. Мен өзүмдү таланттуу, көп акча тапкан актер катары элестетчүмүн. Мен ийгиликтин даамын сезчүмүн, ошондой болорун дагы билчүмүн. Дүйнөгө белгилүү Батыш Германиялык фристайл боюнча команданын мүчөсү 1976-1982 жылдар аралыгындагы Европалык кубоктун 6 жолку жеңүүчүсү Крис Полайн. Биздин машыгуунун жарымы мээнин күчүн бекемдөө үчүн психолог менен болгон машыгуу болчу. Машыгуу учурунда психолог оюбуз аркылуу ар бир эңкейиштен, ар бир трамплинден жана бурулуштардан өтүүбүз керектигин айтчу. Ойлом аркылуу машыгууда чыныгы машыгуу учурундай эле чыңалуу менен аткарчубуз. Спортто ийгиликти багынтуу башка иш-аракет сыяктуу эле өз кыймыл-аракетиңде так ойломдук образ түзүүдөн көз каранды. Крис эмне жөнүндө айтып жаткандыгын жакшы билет. Себеби ал бир гана алтын медалдын ээси эле эмес, жогорудагы методдорду колдонуу менен адамдарга ийгиликке кантип жетүү керектигин түшүндүргөн ийгиликтүү бизнес жана спорт боюнча компаниянын башчысы. Брайан Эдвардс эч нерсеге наалыбаган тамаша мүнөздүү инсан. Ал адамдардын жашоосун камсыздандыруу иши менен алектенет. Аны менен бир лекциялык турда таанышып калганбыз. Ошондон бери жакшы достордонбуз. Ар күнү кечинде эртең жасай турган иштерин ойлом аркылуу аткарып чыгат. Ою аркылуу ар бир кардар менен болгон маегин тартып чыгат. Алардын баарын сылык жана өз өмүрлөрүн камсыздандырууга макул болуп жаткандыгын элестетет. Брайан көптөгөн камсыздандыруу келишимдерин түзө алган ийгиликтүү күндү аң сезиминде түзөт. Ал бул ойлорду уктаардан 10 мүнөт эрте жана ойгонгондон кийин 10 мүнөт элестетип коет. Ошондо күнүнө 20 мүнөт кетет. Бир күн ичинде Брайан Эдвардс башка камсыздандыруу агенттиктерине караганда көп камсыздандыруу полистерин сатат жана ошондой эле ар дайым өз ишинин мыкты өкүлдөрүнүн катарына кирет. Жогоруда айтылган 3 башка тармакта эмгектенген 3 башка адам ийгиликке жетүү үчүн бир эле жолду колдонушат. Ал визуалдык же ойломдук элестетүү. Визуалдуулук — бул ойломдук элестетүү, боло элек окуяны ой аркылуу элестетип жашап көрүү. Адам анда бир нерсени кылып жаткан же каалаганын алып жаткан абалда элестетет. Айталы, сиз өзүңүзгө болгон ишенимдүүлүктү өстүрүүнү каалап жатасыз. Элестетүү аркылуу сиз өзүңүздү өзүнө ишенген бир инсан катары көрөсүз. Оюңузда эң жоопкерчиликтүү иштерди аткарып, ар түрдүү адамдар менен баарлашасыз. Адатта сизге кыйынчылык жараткан бир ишти элестетип, аны эч кыйынчылыгы жок, оңой жана ийгиликтүү аткарып жатканыңызды элестетесиз. Атүгүл досторуңуз, кесиптештериңиз ишенимдүүлүккө жетишиңиз менен куттуктап, мактоо айтып жатканын да элестетсеңиз болот. Сиз сыймыктануу жана канааттанууну сезип, чындап эле ошондой болоруна ишенип жашай баштайсыз.
Ийгиликтүү элестетүүнүн сырлары. Биринчи, эмне каалап жатканыңызды чечиңиз. Сынак тапшыруу, кызматтан жогорулоо, бирөө менен таанышуу, көп акча табуу, сквошто жеңишке жетүү. Экинчи, бош отуруңуз. Бир канча мүнөткө ишиңизди токтото туруп, оюңузду бир жерге топтоп, дене менен жан аркылуу эс алыңыз. Үчүнчү, 5-10 мүнөттүн аралыгында каалап жатканыңызды оюңузда элестетиңиз. Болуп калышы мүмкүн болгон нерселерге караганда бир нерсе кылып жана бир нерсеге жетип жатканыңызды көбүрөөк элестетиңиз. Оюңарда ал болуп жаткандай жашагыла. Ички чакан видеофильм түзгүлө. Жасагыңар келип жаткан бир ишти иш жүзүнө ашырып жатканыңарды элестетип ойлонгула. Бир четинен бул иштин азыр ишке аша элегин түшүнөсүз, бирок биз ар дайым ойлоп, кыялданып, ойлом аркылуу тартып жаткан сүрөттөр биздин максаттарыбыздын энергияга ээ болуп турган көпүрөсү жана формасы болуп калат. Бул сүрөттөр бизге иштей турган реалдуу күч. Элестетүү учурунда керектүү болгон бардык сапаттарга ээ болуңуз. Эгер сиздин ойломдук образыңызга талант, эрктүүлүк, чечкиндүүлүк жана өжөрлүк керек болсо, сөзсүз ал сапаттарды кошуңуз. Айрым учурда кинофильм көрүп жаткандай, каалаган максатка жетип жатканыңызды даана көрө аласыз. Башка учурда сиздин максаттарыңыздын жалпы картинасы чагылдырылат. Экөө тең жакшы. Бир канча максатты ар бирин 5 мүнөттөн кезек-кезеги менен так жана эркин элестетүүгө болот, же өзүңө жаккан бир ишке ойду топтоп, ошону элестетүүгө да болот. Так элестетүү. Эмнеге жеткиңер келип жатса, анын картинасын жана сценарийин так түзүп алгыла. Алдын ала даярдалган сценарийлер менен бир канча жолу оюңарда элестетип, ошону аткарып көргүлө. Эркин элестетүү. Максатка жеткенге чейинки позитивдүү жолго чейин образдардын жана ойлордун бири-бирин эркин алмаштыруусуна жол бергиле. Бул эки методду практикада колдонуу маанилүү экенин унутпагыла. Элестетүүнүн алгачкы стадиясында көпчүлүгү кыйынчылыктарга туш келишет. Алардын мээси каалаган окуяны тарта албайт. Эгер сизде да ушундай болуп жатса, эч кабатырланбаңыз. Картиналар толук жана жыйынтыкталган түрдө болушу милдеттүү эмес. Элестетүүнү тынымсыз улантуу менен сиз бир учурда өзүңүз каалагандай картинаны оюңузда татканды үйрөнө баштайсыз. Белгилей кетчү нерсе, бир нерсени бир же эки жолу элестетип коюу жетишсиз. Образ бир канча жума же ай бою ошол максат ишке ашканга чейин адамдын акыл эсинде улам-улам тартылып турганда гана жыйынтык чыгат. Бир-эки жолку сыноодон кийин эле жыйынтыктап баа берип койбош керек. Эгер сизде кандайдыр бир шек саноолор пайда болсо, алар сөзсүз пайда болот. Аларды жөн гана этибарга албаңыз. Аларга каршы туруп күрөшүүнүн кереги жок. Мейли алар биздин акыл эсте пайда болуп, кайра жоголуп тура берсин. Элестетүүнү уланта бериңиз жана баары ордуна келет. Ийгиликтүү элестетүүнүн эки шарты. Биринчи, бардык максаттарыңарды азыркы учурда болуп жаткандай элестеткиле. Акыл эсиңерде ал нерсени чындыкка айландыргыла. Образдарды кылдат ирет менен түзүп, ролго толугу менен кирип ойногула. Экинчи, максатыңарды бир да күн калтырбай элестетип тургула. Аракет кылсаңар берекет. Мээде жаралып жана орун алып калган ар бир ой жашооңорго таасир берет. Алан Ричардсондун белгилүү жана тастыкталган эксперименти жөнүндө айтып берейин. Студенттик баскетбол командасы 3 группага бөлүнгөн. Ар бирине оюнчулардын жыйынтыктарын аныктап жазып коюшкан. Биринчи группанын оюнчулары спорт аянтчасына күнүгө келип машыгып турушкан. Экинчи группанын оюнчулары такыр машыккан жок. Ал эми үчүнчү группанын оюнчулары өзгөчө машыгуулар менен даярданышты. Алар спорт аянтчасына барбастан өз бөлмөлөрүндө эле калышып, машыгуу процессин ойлонуу аркылуу элестетишкен. Күнүнө жарым сааттан оюн учурунда өзүлөрүн топ киргизип жана чоң эсептик айырмачылыктар менен утуп жатканын элестеткен. Алар күн сайын элестетүү аркылуу машыгууну улантып турушкан. Бир айдан кийин бул 3 группаны сынактан өткөрүшөт. Биринчи группа күн сайын аянтта машыккандар. Жыйынтыктарын 24% жакшыртышкан. Экинчи группада эч машыкпагандар, жетишкендик болгон эмес.
Ал эми 3 группанын элестетүү аркылуу машыккандар жыйынтыгы күнүгө аянтта машыккандардыкы менен бирдей деңгээлде болгон. Демек, чыгармачыл элестетүү чоң күчкө ээ, бирок анда кандайдыр бир жогорку күч жок. Ал ички механизмдердин энергиянын негизинде түзүлгөн жана ички ресурстарды чыгармачылык менен башкара билүүнүн негизинде түзүлгөн. Элестетүүнү туура уюштуруу ал адамдын динамикалуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Бул мүмкүнчүлүктү азыр туура колдонууну баштагыла. Бул кубулуштун специфизикалык жактарынан эч качан камсанабагы. Процесске ишенгиле. Талап сунуштан кийин болот. Ошондуктан керектүү жыйынтыкты керектүү убакта аласыңар. Эч камсанабагыла. Максатка жетүү үчүн жол-жоболорду табасыңар. Табият ар дайым ага берилген талаптарга жооп берет. Адатта адамдар алгачкы кадам жасаардан мурун суроолордун баарына жооп алгысы келишет. Боло турган иштер жөнүндө бардык маселелерди алдын ала билгибиз келет. Бирок андай болбойт жана көпчүлүк учурда окуялар биз күтпөгөндөй болуп өзгөрүп кетет. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анжелесте төрөлгөн жана чоң энесинин колунда тарбияланган. Алар жөлөк пул менен жашашчу, аябай жакырчылыкта жашагандыктан чоң энеси коомдук жайлардагы дааратканалардан даараткана кагазын чогултчу. Албетте таланттуу Кэролду ал кыялданган университетке жиберүүгө эч шарт жок болчу. Ошентсе да ал качандыр бир ал жакка өтөөрүн билген. Университетке өтпөй калам деген ой болгон да эмес. Мен кантип лекцияларга барып, студенттик шаарчада жашап жатканымды жана өзүмө кызыктуу болгон предметтерди үйрөнүп жатканымды элестетчүмүн. Мен бул жөнүндө күн сайын ойлончумун. Окууга тапшырууга эч бир мүмкүнчүлүгүм жок болгонуна карабастан, бир да секундага студент болоорумдан шек саначу эмесмин. Акчаны кантип тапты? Бир күнү мектепти бүтүп калганда почта кутучасынан менин атыма жиберилген конвертти көрдүм. Анда маркасы бар, бирок почтанын мөөрү жок экен. Демек, ал почта аркылуу жиберилген эмес. Аны бирөө менин кутучама салып койгон. Конверттин ичинде университеттин 1-окуу жылына төлөнүүгө жете тургандай акча бар экен. Бирок ким жибергени жөнүндө эч жазуу жок. Болгону акча гана салынган. Бүгүнкү күнгө чейин ал акчаны ким жибергени сыр бойдон калды. Оюңарды ачуу менен бирге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачасыңар. Албетте, мен эгер элестетүү менен алектенсеңер, анда сөзсүз Кэрол Бернеттин окуясындай белгисиз бирөө силер каалаган суммадагы конверт берет деп айтпайм. Бирок сөз берем, элестетүү аркылуу максатыңардын ишке ашыра ала тургандай кырдаалдар түзүлөт. Буга ишенсеңер болот. Оюңар силер элестеткенден да күчтүү. Ал эми ар бир ойломдук образ жашооңорго тийгизген реалдуу күч болуп саналат. Адам ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ экени ойдон чыгарылган сөз эмес. Алар чындыгында эле бизде өзүбүз каалагандай колдоно ала тургандай практикалык механизм катары берилген. Ойдун белгиленүүсү 4-бөлүм. Объект жана максат ой түрүндө болсо, анын сезүү жана көрүү формасында ишке ашуусу убакыттын гана суроосу. Көрүлгөн нерсенин дайыма ишке ашуусу жакын. Лилиан Уайтинг. Эгер визуализация жеке видеофильм тартуу сыяктуу болсо, анда ойдун белгиленүүсү ага үн коштоо сыяктуу болгону сөздөрдүн ордуна сезимдерге ылайык сүрөттөрдү кошобуз. Мисалы, сиз фирмаңыздын кызматкерлерине презентация жасашыңыз керек болгондо да ага менеджерлер жана жетекчилер катышат. Эгер сиз бул тапшырманы ийгиликтүү аткарсаңыз, кызмат ордунан көтөрүлүү мүмкүнчүлүгү бар. Бул презентация сиз үчүн өтө маанилүү болгондуктан, сиз ойдун алдын ала белгиленүү методун колдонууну чечип, 5-10 мүнөттүн ичинде презентацияны ийгиликтүү жактаганыңызды, ойлорду жана сезимдерди белгилөө менен элестете алсаңыз, демек бардык коркунучтар артта калды. Сиз аны иш жүзүнө ашыра аласыз. Элестетүүдөн айырмаланып, ойлордун биригүүсүндө сезүүгө көңүл бурабыз. Ийгиликтүү жакталган презентациядан кийин сезимдериңизди кандай элестетесиз? Кандай сезимдер коштойт? Козголуу, жеңилдик, чоң кубаныч, тынчтануу, а балким кыжаалат болуудан улам пайда болгон калтырак.
Кандай гана реакция болбосун аларды оюңуз аркылуу кое бериңиз. Каалаганыңызга жеткендей ишенимдүү сезимдер аркылуу жашаңыз. Баары жакшы болушу үчүн умтулуунун кереги жок. Болгону аны ишке ашкан факт катары аң сезимге белгилеп койгула. Баары жакшы өтүшү керек дегенди баары жакшы өттү деп алмаштыруу керек. Баары артта калды. Сиз аны жасадыңыз, ошондуктан жеңишиңизден ырахат алыңыз. Өзүңүздү куттуктаңыз. Кубанычтан секирип, каттуу кыйкырыңыз. Андан сырткары ойлоруңузду элестетүү катарында эле мээде калышына көп убакыт керектебеңиз, бирок образдар мээде баары бир калат. Сизди элестетүүнүн натыйжасы болгон физикалык сезимдер көбүрөөк кызыктырышы керек. Бетке кызыл жүгүрүү, жүрөктүн катуу согушу, алакандардын тердеп кетүүсү. Библияда Христостун окуучулары анын тиленүүнү үйрөтүүсүн суранышканда, Библияга ишенүү же ишенбөө сиздин эркиңиз, бирок анда мээнин иштеши жөнүндө көп нерселер жазылган. Иисус мындай деп жооп берген: тиленгенде сурабаган нерсеңерди алдым деп эсептей бергиле, ал сөзсүз болот. Байкасаңар, ал алдым деп эсептегениңер үчүн алдыңар деп айтып жатат. Анын сыңары силер да бир нерсени каалап же үмүттөнүп эле койбой, каалап жатканыңарды ойлор жана чыгармачыл энергиянын дүйнөсүндө баса белгилегиле. Мээнин күчүн колдонуу боюнча түшүнүгү бар адам анын эң кубаттуу күч экенин айтат. Менин эки жакшы досторум Билл жана Дженет Хендерсон. Ошолор менен болгон окуяны айтып берейин. Хендерсондун чоң үй бүлөсү айылдан шаарга көчүп келишкен. Чоң үй бүлөсү бата тургандай үй сатып алууну каалашкан. Арине шаардагы үйлөр айылдагыларга караганда бир топ кымбат. Ал эми аларга чоң үй керек эле. Хендерсондордун өзгөчө талаптары болгон. Чоң эле үй болбостон, чоң шактуу короосу менен өтө кымбат эмес баада. Баары бир добуш менен андай акчага өзүлөрүнүн талабындагыдай үй табылбастыгын баса белгилеп жатышканына карабастан, Хендерсондор эч кимди угушкан эмес. Билл мээнин күчүн жумушта жана үй бүлөсү менен баарлашууда колдонуп көргөн жана анын чын экенине ишенген. Ал Женетти да бул процесске кошкон жана экөө келечектеги үйдүн ойлорунда элестетишкен. 2 айдан кийин алар мени жаңы үйүнө конокко чакырышты. Чоң бакчаны аралап жүрүп, андагы бак-дарактар, гүлдөр, бадалдарды карап отуруп, алар айылдын бир токоюн ала келгендей сезим болду. Андан кийин мени үйдүн ичине болгон экскурсия күтүп турду. Үй өтө чоң экен. Ар бирден бөлмө алгандан кийин да иш бөлмөсү, эс алуучу бөлмөсү менен ушунун баары алар башта айткан баага туура келген. Жомоктогудай укмуштуу. Ушундай үйдү таап калышыңар керемет эмеспи? Деп сураганымда, Билл жок, биз таң калган деле жокпуз, себеби өзүбүздүн дал ушундай үйдүн кожоюну катары 2 ай мурда элестетчүбүз деп жооп берди. Ал бул сөздөрдү ишенимдүү айтты. Кандай болсо да ал бизге 2 ай мурда эле өзүнүкү деп эсептеген үйдү көрсөттү. Билл менен Женет ички дүйнөсүндө эле үйгө ээлик кылып коюшкан. Алар өз оюндагыдай үйдү кайдан жана качан табаарын ойлонушкан эмес. Болгону үй алардыкы болорун билишкен. Ойлорунда эле үйгө ээ болуп коюшкан. Таптак азыркы үйүн эмес, себеби аны ал учурда көрө элек болчу. Болгону алар эмне каалап жатканын билишкен жана ага жеткенге чейин мээсинде тамырланган. Бүгүнкү күндө Хендерсондор ойду белгилеп коюу жана башка ушул сыяктуу мээнин күчүн колдонуу методдорун колдонуу менен бирге аны өзүнүн балдарына да үйрөтүүдө. Ата-энесинин балдарына аларга табиятынан берилген мүмкүнчүлүктөрүн колдоно билүүсүн үйрөткөндөн артык мурас барбы? Биз баарыбыз ушундай күчкө ээбиз. Ойлор бизди курчап турган дүйнөнү түзөт. Ал эми ойлордун белгиленүүсү болсо мээдеги биз каалаган нерсеге ээ болгон түзүмүндө. Элестетүүдөгүдөй эле ойлордун белгиленүүсүн пайдасыз фантазиядан кайталоо өжөрлүк айырмалап турат. Мында иллюзияда жашайбыз. Күнүнө 5 мүнөттүк машыгуу. Бул 5 мүнөттүк энергиялык жарылуу. Кайталап туруунун маанилүүлүгүн баалоого мүмкүн эмес. Өзүңөр каалаган нерсе силерде азыр эле бар болгондой элестеткиле. Ал сиздики. Аны менен жашагыла жана аны сезе билгиле.
ал толугу менен сизге тиешелүү. Ага ички дүйнөңүз менен ээ болуңуз. Ойлорду белгилөө методунун ийгиликтүү 2 шарты. Биринчиси, каалаган нерсе сизде болгондой жана умтулган нерсеге жеткендей ойлонуу жолун колдонуңуз. Экинчи, муну күн сайын 5 мүнөттөн кайталап туруңуз. Жумасына бир жолу 2 сааттан жасаганга караганда күнүнө 5 мүнөттөн жасоо ал да канча жакшы.